Баарына салам достор, видео көнүгүүлөргө кош келдиңиздер. Бул биздин туура эмес этиштер сабагы боюнча көнүгүүлөрдү аткаруу сабагы. Бул сабакта биз сиздер менен тапшырмаларды аткарып, өткөн сабакта алган маалыматты бышыктайбыз. Видео көнүгүүлөрдү аткарууда бир нече эреже бар, ошолорду айта кетели. Тапшырмаларды аткарар алдын видеону паузага коюп алып, өз алдынча аткарууну сунуштайбыз. Аткарып аткан учурда кагаз калем даярдап алып, жазуу формасында аткарсаңыздар дагы да натыйжалуураак болот. Анан маалы менен видеону паузага коюп, биздин артыбыздан кайталап айтып турууну дагы сунуштайбыз. Кеттик анда эмесе, тапшырмаларга өтөр алдын биз өткөн сабакта алган маалыматты бир сыйра кайталап алалы. Этиштер негизи өткөн чакта эки топко бөлүнөт деп айтканбыз. Туура этиштер жана туура эмес этиштер деп. Туура этиштерди биз regular verbs деп атайбыз, ал эми туура эмес этиштерди irregular verbs деп атайт экенбиз. Туура этиштер аягына өткөн чакта ed мүчөсү уланып түзүлөт экен. Мисалы jump, jumped, секирүү, секирди деп. Ал эми туура эмес этиштер болсо мүчө уланбастан өзүнүн жазылышын толугу менен өзгөрткөндөр экен. Мисалы to write, wrote, жазуу, жазды дейт экен. Негизинен англис тилинде туура эмес этиштердин саны көп, ошондуктан эң көп колдонулган туура эмес этиштерди чогултуп, биз колдонмого видео астындагы шилтемеде даярдаганбыз. Ошолорду көчүрүп кайталап алсаңыздар болот, жаттасаңыздар болот жана тапшырмаларды аткарууда ачып алсаңыздар дагы чоң жардам болот. Бир сыйра кайталадык маалыматты, эми кеттик көнүгүүлөрдү аткаралы. Exercise 1. Боштуктарды толтуруу. Бул видеодо сиздер сүйлөмдөгү кашада турган этишти өткөн чактагы туура формасына коюп, сүйлөмдү толукташыңыздар керек экен. Мисалы, they see a great movie last weekend. Бул жерде see этишин кашадан чыгарып туруп, they saw a great movie last weekend деп айтат экенбиз. Өткөн дем алыштарда алар сонун кино көрүштү дейт. Азаматсыздар, кеттик анда эмесе, видеону паузага коюп, боштуктарды кашадагы туура эмес этиштин өткөн чактагы формасы менен толтуруңуздар. Кеттик анда. Азаматсыздар, тапшырманы аткарып жетиштиңиздер деп ишенем. Кеттик анда эмесе, жоопторун бирге карап алалы. I went to Сарычелек last summer. Өткөн жайда Сарычелекке бардым дейт. Бул жерде to go этиши went деп өзгөрүлдү. Баруу, бардым болду. He wrote a letter to his friend last week. Өткөн жумада досуна кат жазды дейт. Бул жерде to write этиши wrote деп өзгөрдү, жазуу, жазды. I read all Мукай Элебаев's books last year. Өткөн жылы Мукай Элебаевдин бардык китептерин окудум дейт. Бул жерде to read, read деп өзгөрдү, өткөн жакта окуду. Кийинкиси she came from Uzbekistan. Ал Өзбекстандан келди дейт. Бул жерде to come келүү этиши came келди деп өзгөрдү. Акыркысы did they get new books in school? Мектепте жаңы китеп алыштыбы дейт. Бул жерде to get этиши got деп өзгөрмөк. Бирок did жардамчы этиши, to жардамчы этиши did болуп өзгөн жакта тургандыктан кийинки негизги этиш баштапкы формасында эле калды. Азаматсыздар, кеттик анда эмесе экинчи көнүгүүгө өтөлү. Exercise 2. Дал келтирүү. Бул жерде сиздин тапшырмаңыз сол бөлүмдө турган этиштерди оң бөлүмдөгү өткөн чакта формасы менен дал келтирүү экен. Мисалы, to read, read, бул вариант экен. Кеттик анда эмесе, видеону паузага коюп, А бөлүмүндөгү этиштерди Б бөлүмдөгү өткөн чактагы формалар менен дал келтириңиз. Видеону паузага коюуну унутпаңыз. Тапшырманы аткарып жетиштиңиздер деп ишенем. Анда эмесе, жоопторду бирге карап алалы. Answer key. To read, read. Окуу, окуду. To write, wrote. Жазуу, жазды. To speak, spoke. Сүйлөө, сүйлөдү. To swim, swam. Сууда сүзүү, сууда сүздү. To have, had. Бир нерсе бар болуу, бар болчу. To buy, bought. Сатып алуу, сатып алды дейт. Азаматсыздар, анда эмесе акыркы 3-чү көнүгүүбүзгө өтөлү. Exercise 3. Этиштерди оңдоо дейт. Бул көнүгүүдө биз туура эмес жазылган этиштерди сүйлөм ичинде оңдоп, өткөн чактагы туура формасына коюшубуз керек экен. Мисалы, he ran to the shop. Ал
дүкөнгө чуркады дейт. Бул жакта баштапкы формасында тургандыктан he ran to the shop деп өзгөртүп жазат экенбиз. Эске салабыз, дагы бир жолу видео астындагы колдонмону ачып алсаңыздар, туура эмес этишттердин өткөн чакта формасын көрүп турууга жардам болот. Анда эмесе видеону паузага коюп, төмөнкү 5 сүйлөмдө туура эмес колдонулган этиштерди оңдоңуздар. Азаматсыздар, тапшырманы аткарып жетиштиңиздер деп ойлойм. Анда жоопторду бирге карап алалы. They sang Kyrgyz songs weeks ago. Алар кыргыз ырларын өткөн жумаларда ырдады дейт. To sing этиши sang болуп өзгөрдү. We bought a new car last year. Биз өткөн жылы жаңы унаа алдык дейт. Бул жерде to buy сатып алуу, bought алдык, сатып алдык дейт. She spoke with her teacher yesterday. Ал өзүнүн мугалими менен кече сүйлөштү дейт. To speak сүйлөө, spoke сүйлөдү деген түшүндүрөт, сүйлөшүү. Last summer we swam in the Songkol. Өткөн жайда биз Соңкөлдө сууда сүздүк дейт. To swim деген сууда сүздү, ал эми сууда сүздүк өткөн чакта swam. Бешинчи акыркы they had a party last weekend дейт. Алар өткөн жумада отуруш өткөрдү дейт. Башкача айтканда отурушу бар болчу. Have, to have, had дейт. Азаматсыздар, ушуну менен көнүгүүлөрүбүз аяктады. Кийинки жаныбарлар тууралуу сабакта жолугушканча, бул арада кошумча маалымат жана пайдалуу видеолор үчүн бизди социалдык тармактарда катталууңуздарды суранабыз жана Play Store'дон бизди окутул деп издеп, кошумча сабактар, көнүгүүлөр жана тесттерди ачып окусаңыздар болот, ошол тууралуу айтабыз. Кийинки сабактарда жолугушканча.